Валенттүүлүк. Негизги химия илиминдеги негизги түшүнүктөрдүн бири ушул экинчи сөз, бул валенттүүлүк. Бул термин биринчи жолу Эдуард Франклин тарабынан 1857 жылы түшүнүк киргизилген. Валенттүүлүк деген эмне? Валенттүүлүк бул атомдордун башка атомдорду белгилүү бир санда кошуп алуу касиети болуп саналат. Мисалы, ар бир элемент өзүнө мүнөздүү валенттүүлүккө ээ. Ал эми химия илими алгачкы ирет пайда болгондо валенттүүлүктү суутек элементи H. Суутек элементи бир валенттүү. Демек, ушул элементке салыштырып түшүндүрүп кетишкен. Мисалы, бул заттарды алып көрөлү. Мисалы, H хлор. Бул хлордуу суутек заты. Андай суу H2O. Үчүнчү аммиак NH3. Төртүнчү метан CH4. Бул заттардын баарын биз колдонобуз. Мисалы, метан жаратылыш газында. Аммиак нашатыр спирти. Суу хлордуу суутек же туз кислотасы. Ашказаныбызда бар. Мына ушул жерде суутек туруктуу бир валенттүү деп кабыл алынган. Туруктуу илимде белгилүү болчу. Валенттүүлүктү Рим цифрасы менен үстүнө белгилейбиз. Ушул жерде байкасаңар, мына туз кислотасында H-тын саны 1 эле. Бул жерде сууда 2. Аммиакта суутектин саны 3. Ал эми метанда суутектин саны 4. Эмне үчүн? Себеп дегенде булар валенттүүлүгүнө жараша кошуп алган. Мисалы, хлор 1 валенттүү, ошон үчүн суутектен 1 деле тартып алат. Ал эми кычкылтек 2 валенттүү, бул суутектен 1-1ден 2-ни тартып алат. Мисалы, мына бул жерде мына карасаңар, адамдын валенттүүлүктү кол менен да элестетсеңер болот да. Мисалы, могу жерде адамдын колу мына. Бул жерде 2 кол, 2 сөөмөй бармактар менен бири-бири менен кармашып турат. Демек, ошол сыяктуу да. Мисалы, могу жерде 2 кол турабы? Бул кычкылтек, 2 валенттүү. Бул жерде да экинчи элемент 2 валенттүү, 2 колу бар. Демек, экөө бирден эле, бул бир атом болсо, бул бир атом. Демек, экөө бир-бирден гана кармашат. 2ден кармаша албайт. Ошон үчүн булар бир ал эми 3 валенттүү болсо, мисалы 3 колу болсо, анда суутектен мисалы 1, 2, 3 суутектен 3тү кошуп алат. Мисалы, мына аммиак могу жерде. Аммиакта азот 3 валенттүү, 3 колу бар деп эсептесек, суутек 1 эле валенттүү, 1 колу бар. Демек, 3 суутекти 1 азот тартып алат. Ошондо валенттүүлүк келип чыгат. Ал эми могу жерде көмүртекти карасак, мына С 4 валенттүү. H-тан 4 турат. Демек, S'нын 4 колу бар. Аны момундай мынтип дагы графикалык түрдө туюнса болот. С 4 сызык, бул 4 кол. 4 валенттүүлүк дегенди түшүндүрөт. Демек, H болсо 1 эле валенттүү, 1 эле сызыгы бар. Демек, бир-бирден эле тартат. Бул үчөө дагы бир 3 суутекти тартат, кошуп алат, башкача айтканда. Демек, ошондо CH4 келип чыгат. Демек, могу сызыкчалар колдор деп эсептесек, колдун бармактары. Демек, канча сызыкча болсо элемент, ошончо валенттүү. Могу формула графикалык формуласы деп аталат. Могу формула. Ал эми бул формула молекулалык формуласы деп аталат. Могу жерден аммиактыкын алып көрсөк, аммиакта азот 3 валенттүү. Азот 3 валенттүү. 3 сызык сызабыз. 3 сызык, 3 суутектин бирден валенттүү, бирден эле колу бар суутектин. Демек, 1 эле колу менен 1 эле кармашат. Демек, 1 валенттүү. Мында, демек, экинчиси, үчүнчүсү, демек, 3 валенттүү элемент суутектен 3тү кошуп алат. Мына алгачкы жолу ушинтип түшүндүрүп беришкен. Бирок кийин илим улам өнүккөн сайын валенттүүлүккө азыркы мезгилде такыр башкача көз карашта карайбыз. Азыр мындайча айтылат. Мисалы, ар бир элемент башка атомду тартып алыш үчүн бири-бири менен тартышыш керек. Могу жерде байланыш түзүлүш керек. Ар бир, бул жерде 3 байланыш бар. 1, 2, 3. Канча байланышты түзсө, ошончо валенттүү болот. Дагы бир мисал алалы. Мисалы, кальций. Кальций бул металл.
кальций. Бул эквиваленттүү. Эки сызык сызабыз, сразу эле эки сызык сызабыз. Ал кычкылтек менен байланышса, кычкылтек дайыма туруктуу эквиваленттүү. Кычкылтектин атому менен байланышат. Кычкылтек да эквивалент. Демек мунун да эки колу, мунун да эки колу бар. Демек экөө бири-бирден эле тартышат, байланышат. Демек анда формула эмне болуп калат? Кальций О. Бул кальцийдин оксиди. Бул акиташ, кайдымкы эле акиташтын формуласы. Үйдө колдонулган. Ушундай. Эми валенттүүлүк экиге бөлүнөт. Элементтер эки түрдүү болот. Туруктуу валенттүү элементтер жана өзгөрүлмө валенттүү элементтер. Туруктуу валенттүү элементтер туруктуу. Мисалы, буларга кайсылары кирет? Туруктуу валенттүү элементтерге суутек, бул бир валенттүү, H бир валенттүү, валенттүүлүктү Рим цифрасы менен жазабыз. Кычкылтек эки валенттүү, кальций туруктуу эквиваленттүү, магний туруктуу эквиваленттүү, алюминий туруктуу үч валенттүү. Бул валенттүүлүктөрдү билбесе, бир да формула келип чыкпайт. Ошон үчүн валенттүүлүктү дайыма эске тутуу керек. Ал эми өзгөрүлмө валенттүү элементтер. Өзгөрүлмө валенттүү элементтер. Буларга эмнелер кирет? Мисалы, жез, купрум. Бул бир валенттүүсү да бар, жана эки валенттүүсү да бар. Кашанын ичине алып коюлат өзгөрүлмө валенттүүлүк? Темир, феррум деп окулат. Бул эки валенттүү жана үч валенттүү. Күкүрт S деп окулат. Бул эки валенттүүлүгү бар, төрт валенттүүлүгү бар жана алты валенттүүлүгү бар. Демек ушул өзгөрүлмө, туруктуу жана өзгөрүлмө валенттүү элементтерди пайдаланып, биз азыр эки элементтен турган гана заттардын формуласын түзгөндү үйрөнөбүз. Эки элементтен гана. Мисалы, буларды бинардык элементтерди, бинардык бирикмелер дейбиз. Бинар. Би деген эки деген сөз. Бинардык кошулмалар деп коелучу. Бинардык кошулмалар. Булардын формуласын кантип түзөбүз? Валенттүүлүктү пайдаланып формула түзүүнү үйрөнөбүз. Демек, мисалы, калий. Калий бир валенттүү, бояка жазылбай калыптыр. Мейли, калий бир валенттүү. Оксидин түзөлү. Оксид деген оксигениум деген сөздөн алынган кычкылтектин латынчасы. Кычкылтекти билебиз, туруктуу эки валенттүү дайыма. Калий бир валенттүү. Валенттүүлүктөрдүн үстүнө Рим цифрасы менен белгилейбиз. Жана бир менен экини орток бөлүмүн табабыз. Эң кичине орток бөлүм. Эки, бир менен орток бөлүм деген эмне? Экөөнү тең бөлүнүүчү эң кичине сан. Орток бөлүмдү мо экини бирге бөлөбүз. Эки, аны калийдин астына жазабыз. Экини экиге бөлөбүз. Бир жазылбайт. Бул астындагы сандар индекс деп аталат. Могу мисалы индекс. Калийдин индекси 2, кычкылтектики 1. Бирди жазбайбыз. Демек формула кантип окулат? Калий 2О. Демек формула келип чыкты. Бул зат калийдин оксиди. Калий оксиди. Мына формула келип чыкты. Же болбосо мунун дагы оңой жолу, эгерде валенттүүлүктөр таксан бар болсо, валенттүүлүктөрдө бир эле таксан бар болсо, же эки мейли, бирөө эле болсо, анда буларды ордун эле алмаштырып койсо болот. Мисалы, калийди бир дегенди кычкылтекке, кычкылтектин экисин калийге ордун алмаштырабыз. Муну буга, муну буга. Демек ошондо формула келип чыгат. Мисалы, дагы бир таксанды алып көрөлү. Таксан алюминий оксид. Алюминий оксид дегенге О'ну коесуңар. О эквиваленттүү. Алюминий туруктуу 3 валенттүү. 3тү коебуз. Мына таксан бар. 3 деген таксан. Демек 3тү буяка О'го алмаштырып индекс кылып жазабыз. А 2-ни болсо алюминийге индекс кылып жазабыз. Ошондо алюминий 2О3 деп окулат формула. Демек бул эмне деген сөз? Алюминий оксиди алюминийдин 2 атомунан, кычкылтектин 3 атомунан турат деген сөз. Дагы эми жуп сандары болсо кандай кылабыз? Мисалы, күкүрт. Валенттүүлүктөрүн карасаңар, мына 2, 4 жана 6. Баары тең жуп сан. Мында 4 валенттүү оксиди бар, анан 6 валенттүү оксиди бар. Мисалы, түзүп көрөлү. SO. Кычкылтек 2 валенттүү, S 4 валенттүү, жуп сан. Мында эми оңой жолу 4тү бу 2ге кыскартып коюп эле, 2 аны кычкылтекке түшүрүп койсо болот.
Же болбосо 4 менен 2'nin орток бөлümünü табабыз. 4 менен 2'nin орток бөлümü 4. Бул 4'тү бул 4кө бөлөбүз. Анда 4 бөлү 4 барабар 1. Демек күкүрттүн индекси 1. 1 жазылбайт. Бул 4'тү бул 2'ге бөлөбүз. Кычкылтектин валенттүүлүгүнө барабар 2. Муну 2'ни индекс кылып O'го жазабыз. Демек ошондо SO2. Муну кантип атайсыңар? Күкүрттүн 4 валенттүү оксиди дейбиз. Ал эми 6 болгондо кандай болот? 6. 6 валенттүү болгондо ушундай эле жол, бирок орток бөлүмүн же кыскартып койсоңор деле болот. SO 6 валенттүү, бул 2 валенттүү. 6'ны 2'ге бөлсөк 3. 3'тү бул O'го түшүрүш керек. Же болбосо 6 менен 2'nin эң кичине орток бөлүмү канча? 6. 6'ны бул 6'ны валенттүүлүккө бөлөбүз. 6 бөлү 6 барабар 1. 1 деген эске туура келет, жазылбайт. 6'ны 2'ге бөлөбүз. 6 бөлү 2 барабар 3. Демек 3'тү O'го жазабыз. Формула келип чыкты. SO3. Демек валенттүүлүктү колдонуп биз ушундай формула түзгөндү үйрөнөбүз. Демек биз валенттүүлүктү колдонуп формула түзгөндөн кийин анын графикалык формуласын да жазса болот. Мисалы, алюминий оксиди. Алюминий оксидинде алюминийдин атому экөө, кычкылтектин атому 3. Демек алюминийден 2'ни жазабыз. 2 атом алюминий. 3 валенттүү, демек 3 кол сызабыз. 3 кол. Экөөнү тең 3'төн кол. 3 валенттүү деген сөз. Эми булар кычкылтек менен тартышат. Кычкылтек. Бул 2 валенттүү, 2 колу бар. Мына 2 колу менен бул экөө 2 колу менен байланышты. Ал эми могу жерде 2 кол калып атпайбы? Бул дагы бир кычкылтектин атому менен байланышат. Бул дагы мына 2 колу менен кетти. 3-чү кычкылтектин атому мына бул бир колу муну менен кетсе, 2-чи колу муну менен байланышат. Демек формула келип чыкты. Демек санасак алюминийдин 3 колу 3 валенттүү. Кычкылтек ар бир кычкылтек 2 валенттүү. 1 2 1 2 1 2. Демек формула графикалык формуласы келип чыкты. Демек валенттүүлүк эң маанилүү түшүнүк. Муну билүү менен биз ар кандай заттын, каалаган заттын формуласын туура жаза алабыз. Демек ошондуктан элементтердин валенттүүлүгүн эске тутуу менен формула түзүүнү жакшы үйрөнүшүбүз керек.